Мал чынында эле элде көбөйдү. Онун негизинен биз чынында эле жердин кыртыштарын жоготуп атабыз да. Буга көңүл бурган адам жок. Биринчиден бүгүнкү күндө мына атердин негизинде мына жайыт боюнча да бул айыл өкмөттөрдүн колуна өтөт да. Ошол жака аны ким сиздер көзөмөлдөйсүзбү же аким көзөмөлдөйбү же кандай? Сиздер ошол жака тиешеңиздер болобу, болбойбу? Айыл чарба министрлиги же өзүңүздөр адис бересиздерби же кандай? Азыр Бекмирза Аскарбаевич, сизге дагы жаңы депутат болуп келгениңизге менен куттуктайм. Негизи бул реформанын негизинде жайыт комитети жоюлат дагы ошо айыл өкмөттүн карамагына өтөт дагы ошол тигил жайыт комитеттин адиси ошо жер адиси болуп аткан, ошо подотчеттун айыл өкмөттүнө анан кийин акимге болот. Айыл өкмөт коюлат экен, а? Мен айтайын дегеним да бул сураган себеби мындай, айтайын дегеним айыл чарба министрлиги. Сиздер да эң негизгиси көзөмөл орган сиздер. Бүгүнкү күндө мына жогоруда аябай сөздөрдү айтты. Чынында эле мына биз кече эле жайлоого бардым да, мурунку мен жаш кезимде көргөн чөптөр жок да. Малдын баары тебелеп ушу кара топурак болуп калган. Аны көзөмөлгө алыш керек. Айтайын дегеним адис керек. Анан негизи иш алып барганда эми сиздер мына бүгүнкү күндө чынында эле мына биздин президентибиз баш болуп командасы аябай жакшы иштерди алып барып атат. Эл жакшы сөздөрдү айтып атат. Сиздер дагы ошого кол кабыш кылышыңыздар керек да. Мына биз элдин арасынан келдик. Элдерде мисалы үчүн бир жолу жыйын өткөн жок дейт. Азыр айттыңыз сиз могул жерде. Мисалы үчүн сиз ошолорго жыйын өткөрүп айтышыңыздар керек да. Ар бир айылга барып, моундай сунуш бар, мына жерде арзан кредит бар, мына сапаттуу кылайлы деп атабыз. Силер мурунку сапасыз малдарыңарды моундай сатсаңар болот, моуну экисе алсаңар болот деп ушундай түшүндүрүү иштерин алып бармайсай, элге албетте бүгүнкү күндө эмне малдын саны, кеберкелер саны көп болсо болду. Ушуга окшогон түшүндүрүү иштери жүрбөй атат да. Онун негизинде мал чынында эле элде көбөйдү. Онун негизинен биз чынында эле жердин кыртыштарын жоготуп атабыз да. Буга көңүл бурган адам жок. Мен билгенде райондо даже бир жолу жыйын өткөн жок да. Ушул тууралуу же моундай мен айтайын дегеним, ушундай бир жыйындарды өткөзүп, мына өзүңүз айтып атасыз, жаңы келипсиз, мен сизге ийгилик каалайм. Ушул нерселерди алып, жанагындай парода деп атасыздар го, сандан сапатка деп атасыз. Эң туура чечим да. Ушуларга өтсөңүздөр. Анан кийин жана менин кесиптешим айткандай, кредиттерди ошо сунуштап бүт бар. Ошондо чынында эле сиздер кол кабыш кылсаңыздар элдер алып кетет. Мен айтайын деген бүгүнкү күндө биз жаратылышыбызды дагы сактап калышыбыз керек да. Азыр баарында өзүңүз айтып аткандай толтура мал. Бирок барайын деп мына эки жактан биздин мындай жаратылышка суктанып толтура адамдар келип атат, туурабы? Ошол жайлоого чейин. Мен билем балалыкта бизде жайлоого чыкканда биринчи эң жогорку жайлоого чыкчу. Анан күзгө жакын акырындап жыйындаганда акырын ылдыйлап түшчү да. Азыр бүт баары өзүм билимдик да. Ошону бүт баары түшүндүрүү иштери элге айса түшүнөт. Болбосо ар бир нерсени мына жерде сунуштап келипсиз, чөнтөккө уруш керек да. Жанагындай баягы кандай штраф кыргызча кандай болуп калат? Айыппул. Айыппулду көбөйтүш керек. Всё, чөнтөккө урганда өздөрү эле жылат. Аны мына өзүңүз айтып атасыздар, керекпи? Мыйзам алып келиңиздер, керек ошо буйрук менен өзгөрсөңүздөр болот да. Мен ушуну мына биздин айылдыктар мына эң негизгиси мына айыл жергесинде да, эми айыл чарбасы болуп аткандан кийин ошол жакта ушул нерсени көзөм алга алып, сиздер катуу туруп иштеп берсеңиздер, биринчи эле түшүндүрүү иштери да. Мына жогоруда бийликти эле айтып атпайбы? Баягы сөздөн ишке өтөйлү депчи, туура эле да. Айтып сүйлөп коюп, мына жерде сиз менен мен сүйлөйбүз, калып кетет. Сиздин кичинек звеного чейин чыгышыңыздар керек да. Ошондо албетте иш астыга жылат. Мен ойлойм, Кудай буйрса мына азыр өзүңүз айтып атасыз, сунуштап келип атасыз. Кийинки жылга Кудай буйрса, может, жакшы бирибизди мындай мактап, аябай сонун болду деген, ушул мактоолорду угабыз деген ниеттемин. Рахмат. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Кейинги сөз